Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кара сууда 351 миллион сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Кара суу районунда жалпы суммасы 351 миллион 505 миң сомдук жер тилкелери мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. Буга чейин көзөмөл органы тарабынан жер мыйзамдарынын талаптарынын сакталышы боюнча текшерүү жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында мамлекеттик мүлктү башкаруу мамлекеттик агенттигине прокурордук чара көрүү актысы берилген. Жалпы аянты 102,43 гектарга жеткен жер тилкелери мамлекеттин балансына кайтарылды. Буга чейин Жоош, Отуз Адыр, Жаңарык, Сары Колот айыл аймактарында, ошондой эле Кара суу шаарында жайгашкан жер тилкелери мыйзамсыз түрдө жеке менчикке өтүп кеткен, анда питомник жана өнөр жай жерлери болгон деп айтылат маалыматта. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. 6-чы көчмөндөр оюндарын өткөрүү укугун Өзбекстанга берүүнү Кыргызстан чечти. Көчмөндөрдүн 6-чы дүйнөлүк оюндарын өткөрүү 2026 жылы укугу Өзбекстанга Кыргызстандын чечими менен берилди. Бул туурасында президенттин администрациясынан билдиришти. Буга чейин 6-чы көчмөндөр оюндары Кыргызстанда өтөр айтылган, бирок эми анын коңшу мамлекетке уюштурулары маалым болду. Спутник Кыргызстан агенттигинин администрациясына кайрылып, бул боюнча комментарий сураган. Ал жактан аталган оюндар эл аралык иш-чара экендигин, Кыргызстан демилгечи өлкө катары дүйнөлүк көчмөндөр оюндорунун эл аралык масштабка ээ болгонуна сыймыктанаарын айтышты. 2 жыл мурда көчмөндөр оюндары Туркияда болду, быйыл Казакстанда өткөрөт. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары көчмөн элдердин салтын, маданий мурастарын даңазалаган улуттук чыныгы жетишкендикке айланды. Өлкөнүн жетекчилиги кезектеги оюндарды өткөрүү мүмкүнчүлүгүн Боордош Өзбекстанга берүүнү чечти. Бул биздин элдердин ортосундагы бекем мамиле менен бир туугандыкты көрсөтүп турат деп айтышты. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын бренди. Туңгуч ирет 2004-жылы өткөн, 2016-2018 жылдары Кыргызстандын аймагында уюштурулган, 2022-жылы Туркияда болсо, быйыл көчмөндөр духун дүйнөгө жайылтууга Казакстан камданып турат. Канадада Кыргызстандын компаниясы алган учактарды сынап көрүштү. Мамлекеттик Осман Airlines авиакомпаниясынын Кыргызстанга алып келе турган учактарын Канадада сынап көрүштү. Бул туурасында Манас эл аралык аэропортунан кабарлашты. Кеп болуп жаткан Bombardier Dash Q8400 үлгүсүндөгү аба кемеси The Have Island Aircraft of Canada заводунда чыгарылган. Учактар өлкөгө алынып келинери менен облус аралык авиакаттамдардын негизинде аймактарга уча баштамакчы. Мурдараак Osman Airlines мамлекеттик авиакомпаниясы ички каттамдарды аткара баштаары жана билеттердин баасы айтылган эле. Президенттик администрациянын имараты Ынтымак-Ордо 30 августта ачылат. Президенттик администрациянын жаңы имараты Ынтымак-Ордо 30 августта ачылат. Бул тууралуу Facebook баракчасына өлкө башынын иш башкармачысы Каныбек Туманбаев билдирди. Ал видеосун жүктөп, жаңы ак үй толугу менен бүткөнүн кабарлады. Жаңы ак үйдүн курулушу 2022-жылы башталган, анын аянты 26 гектар жерди түзөт. Ага канча каражат жумшалары ачыкталган эмес. Садыр Жапаров имаратты куруу үчүн чет өлкөдөн жумушчулар алынып келингенин да кабарлаган. Акылы тайкалар Жапаров Киркоровго каршы чыккандарды сындады. Президент Садыр Жапаров орусиялык ырчылардын 31 августта өтө турган концертин колдоого алды. Бул тууралуу ал кабар агенттигине берген атайын интервьюсунда айтты. Ал Филипп Киркоров, Стас Михайлов жана башкалардын Бишкекке келерин укканда чындап сүйүнгөнүн белгилейт. Бул маселени акылы тайкы, алысты көрө албаган саясатчылар көтөрүп жатат, алардын зомбилери ээрчип атат, эсиңердеби? Бизди эч ким тааныбайт, өлкөбүзгө эч ким келбей коет дегендер болгон. Азыр таанымак турсун, Кыргызстан менен бардык өлкөлөр эсептеше баштады. Келе жаткан жылы дүйнөлүк державалардын президенттери келери күтүлүп жатат. Мурда чындап эле керек болсо кошуна өлкөлөр теңине алчу эмес. Азыр Кудайга шүгүрбүз. Ошондуктан анча-мынча бузукуларга көңүл бурбагыла. Ким уккусу келбесе укпай эле койсун, эч кимди зордобойбуз деп кесип билдирди президент Садыр Жапаров.
Тазабек Икрамовдун ордуна парламентке 9 талапкер ат салыша турган болду. Номер 13-чү Сузак шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына 9 талапкер катталды. Алардын 2 аял, бул тууралуу БШК билдирди. Талапкерлер Алтынбек Кылычбаев, Жыргалбек Сейдахматов, Медербек Сапарбаев, Манас Максутов, Бейшенбек Бегматов, Мелисбек Кошалиев, Юлия Лилиенталь, Юлия Асылбек Арапбаев, Гүлмира Камбарова. Добуш берүү 22-сентябрда өтөт. Бул округтан шайланган Тазабек Икрамов УКМК суракка чакырылгандан кийин мандатын тапшырып берген. Ал акыркы жылдары медиа өкүлдөрүнө жасалган кысымга каршы пикирин да билдирип келген. Şariatımızda en көп targıp kılıngan nerse sadaka bergile deydi. Şol ölümdördün içinden jagımsız jaman ölümdön, kapilet ölümdön saktayt degen paygambar hadisi var. Demek daima sadaka verip жүрген adam jaman ahvalda ölbeyt. Ölümü jakşı ahvalda bolat. 19 000 каражат kaldı mınakey eje. Al koyuңuz bul. Şol balam bir şey de istemez kızım. Küçük balam kolumu alıp bakalım. Sütümden beri almadı. Эл үмүтү фондуна колдоо көрсөткөн ушул эжебизге жардам берген бардык адамдарга Алла разы болсун. 19 000 каражат жетишсиз болуп турат. Ошого кеңири ушул реквизиттерге эжекебиздин жолдошунун Эмбанкы Курстанбек Б деп чыгат, Мухамбек Б деп Сбербанк чыгат. Туугандар ошого кеңири өзүңүздөрдүн акчаңыздарды салып которуп кое берсеңиздер болот. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Анан бул эжебиз дагы өзү квартирада үйүн сиздерге чагылдырып көрсөтөм. Өзү дагы ошол үйүн сатай десе же башка нерсени сатайын десе, жекебизде эч кандай бир каражат жок болгондугуна байланыштуу айла жоктон сиздерден жардам суроого мажбур болуп чыгып турат. Келиңиздер, көптү күрсөкөл болот демекчи. Ушул эжебиздин диагнозу остеома деп оор дарт менен ооруп калганына байланыштуу эжебизге ошондой диагноз коюшкан. Сөөктөрү ушул жанагындай бул жак шал болуп ушул баса албайт да, азыр бутунда тура албайт, эжебиз эшикке чыга албайт. Allah razı olsun. Yurttan bергендерге. Нени каалайт элеңиз азыр? Şol balam bir şey de istemez kızım. Küçük balam kolumu alıp bakalım. Sütümden beri almadı. Келиңиздер туугандар, эжебиздин сатарга эч нерсеси жок. Ошол колдон келишинче биздин фонд Эл үмүтү фондуна ишенген, биз ушул 3 жылдан бери иштеп келебиз, билесиздер. Алла насип кылса кайдыгер карабайсыздар деген үмүттө турабыз. Которуп, колдон келишинче ушул видеого лайк басып, болушунча таратып, ушул реквизиттерге ат алып кеткен реквизиттерге өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, кеңири которуп кетсеңиздер болот. Бекен Назаралиев кыргыз эл жазуучусу Батырак айыгып кайрадан кесиптештеримдин катарына кошулсам. Арба KG сайты жазуучу Бекен Назаралиев менен маек курган маегин сиздерге сунуштайбыз. Демалыш күнү Бекен досуман кабар алдым. Бул кезге чейин жарандык позициясын билдирип, журналист катары коррупция, алдым жуттумдук, 200-дүүлүк менен күрөшүп келсе, 1 айдан бери Арстан досум адамдык эркин сабырдуулугун көрсөтүп, капилет келген илдет менен алып урушуп жатат. Бекен, акыбалың кантип калды? Акыбалым Кудайга шүгүр, операция чынында оор болду. Жүлүн деген оңой эмес экен. Бала кезде тентектик кылсак апаларыбыз жүлүнүң үзүлгүр деп тилдеп калышчу эле го. Ошондой эле экен. Мен ойлонуп отуруп кээде мэрияны сотко бергимде келип кетет. 3-4 көчөнү эле асфальттын сыйрып 2-3 жыл сайын оңдой беришет. Ал эми калган көчөлөр Усубалиевдин, Масалиевдин мезгилиндеги бойдон турат. Мени бирөөгө түртүү ийген жок, брусчаткага бутум илинип беле жыгылдым. Ошондо мойнума зак этип жүлүн кысылып калган экен. Колу бутум соо, сынган эчтекем жок, бирок абалым начарлай берди. Виталий Мамытовго көрүндүм. Операция жасаш керек, 1,5 айдан кийин өтүшүп кетиши мүмкүн деген. Воронцовкадагы санаторийге жатып дарыланып кетти. 1 айдан кийин чын эле күч ала баштады. Сүрөтчү досум Асан Турсункулов экөөбүз кайра Виталий Мамытовго бардык, ал көрүп, операция жасаш керек деди. Мен макул болдум. Операцияны мыкты шакирттери менен чогуу Мамытов өзү жасады. Виталий ака канча адамдын өмүрүн сактаган, колу жеңил пейил ак киши эмеспи, операция ийгиликтүү болду. Реанимациядан чыккандан кийин Мамытовдун кеңеши менен кызым Кортекс жеке менчик ооруканасына алып барды. Ал жердин дарыгерлери чынында күчтүү, ишке өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылган адистер экен. Ар ким сөз убагында келип, бирөө массажын жасап кетсе, бирөө ийнесин сайып кетет. Бүгүн шүгүр жакшымын.
Тилим сайрап жатам, бутум менен колум гана али жакшы кыймылга келе элек. Кээ бир досторум, тааныштарым эмнеге айткан жоксуң деп таарынып чалып жатышат. Эмне деп чаласың? Мынтип жатканымды эч ким көрбөсүн дедим. Чынында көрүп атпайсыңбы? Ысыктан шаардын ичи тим эле күйүп атат. Үйдө дарыланганга шарт жок. Академик Марат Сагынбаевге чалсам, баягыда өзүңүз жаткан палатаңызды бошотуп даярдап коем деди. Ошондон улам организмди кайра калыбына келтирүү мезгилин Воронцовкадагы санаторийде өткөрүп жатам. Учурдан пайдаланып, кыйын мезгилде мага моралдык колдоо көрсөткөн жакын санаалаштарыма ыраазычылык билдиргим келет. Оор операция болду деп Нургазан Акулов айткан экен. Биринчи жардамын Камчыбек Ташиев фильм көрсөттү. Бизде кембагал журналист үчүн бул чоң жардам болду. Короз кыйкыреликте сен келип аттың кабар алып, Асан досум келип атты. Бир күн эле мурдагы президентибиз Сооронбай Шарипович кирип келди. Андан кийин Адахам Адумаров, Айданбек Акматов келди. Эки операция учурунда 6 саат тикесинен тик турушканын мен кийин уктум. Бул деген нагыз адамгерчиликти. Айтор уккандардын баары ден соолугумду сурап келип жатышат. Баарына ыраазымын. Кечээ күнү Улукбек Ормонов чалды. Эмне муктаждык бар айтыңыз деп. Султан Раев келип кетти. Туркиядан да чалып турат. Анан аяшыңды да бир мактап койбосом болбойт. Билесиң, менин айтканым бербеген көк гежир мен өзүм бар эмеспи. Жатып алгандан бери менин колумда, бутумду да ушул аяшың болуп, баардык кыйынчылыктарды көтөрүп жатат. Башыма иш түшкөндө инилерим, карындаштарым да күндүр түндүр жанымда болушту. Баарына рахмат. Бул жердин шарты кандай экен? Шарты жакшы, бир гана кыйнаган нерсе жалгыздык жаман тура. Шыпты тиктеп эле жата бересиң. Сен айткандай күнүгө 20-30 киши менен сүйлөшүп жүргөн адамга окусунан эле жалгыз калса эле жашабаган эрме чөлдө калгандай болот экенсиң. Балким бул жараткандын мага жиберген бир сыноосудур. Бирок кайрат, күчүм, духум жоголгон жок. Мурда кандай болсом ошондой элемин. Оорудан мүңкүрөп калды деп ойлогондор жаңылышат. Батыр агайыгып кайрадан кесиптештеримдин катарына кошулсам деген кусалыгым бар. Болотхан айткандай, эки дарыянын ортосунда кылыч булгалагым келет. Уколду алып жатасыңбы? Жок. Уколду операция мезгилинде көп алдым. Кортекстен керектүү гана дарыларды бербесе укол беришкен жок. Бул жерде деле ошол массаж жасап, укалап, кыскасы организмди калыбына келтирип жатышат деп мая куруп берген жазуучу Арба Кейжи сайтына. Өзгөчө Ырдал министрлигине муунганы жатам деп чалгандар болот. Муфтияттын кол борборду ачуу максаты 27 августта муфтият жарандардын суроолоруна жооп берүү үчүн кол борбор ачты. Кактус Кейжи редакциясы ал борбор менен таанышып кайткан. Муфтияттын маалымат кызматынын жетекчиси Максат Атабаев жаңы ачылган борборго саат эртең мененки 9:00дөн түшкү 15:00гө чейин эле 200 чалуу түшкөнүн айтты. Жарандарыбыз бул жакка келип убара болуп жүрбөш үчүн ушул борборду түздүк. Бул жерден кызыккан диний суроолорго муфтияттын расмий жообун алса болот. Себеби социалдык тармактарда илими бар жогу деле ар кандай диний суроолорго жооп берип жатат. Ошол суроолордун баарын борборлоштурулуп, ушул борборду негиздедик дейт ал. Чет жерде жүргөн жарандар көп кайрылышат. Максат Атабаев аталган борборду ачуу муктаждыгы чет өлкөлөрдө жүргөн жарандардын көп кайрылуусунан келип чыккан. Себеби муфтиятка буга чейин деле ар кандай диний суроолор менен көп жарандар кайрылып, муфтияттын өзүнө да келип турушчу. Биздин бул борбордогу адистер муфтияттын фатва бөлүмүндө иштеген дасыккан имамдар, алар 10 жылдап тажрыйба топтогон адистер. Биз сырттан кадр алган жокпуз деп кошумчалады маалымат катчысы. Өзгөчө Ырдал министрлигине муунганы жатам деп да чалышат. Муфтият бул борборду ачуу үчүн атайын уюлдук тейлөө кызматтарынын иши менен таанышып, Өзгөчө Ырдалдар министрлигине да барышкан. Максат Атабаев Өзгөчө Ырдал министрлигинин ыкчам билдирүү борбору менен таанышып жаткан учурда министрликтин кызматкерлери муфтият менен Өзгөчө Ырдал министрлигинин тез байланыш номурун бириктирүүнү суранышканын айтты. Себеби министрликтин ыкчам байланыш номуруна мойнуна жип байлап алып, мен муунганы жатам деп чалган адамдар да болот дейт ал. Бул борборду ачуунун алдында бир топ компанияларга барып ишмердүүлүгү менен таанышып келгенбиз. Өзгөчө Ырдал министрлигине чаккан комиссия болуп барганыбызда кол борбор ачсаңыздар абдан жакшы болот эле дешти. Эмнеге муфтиятты кошуу зарылчылыгы пайда болду деп сурасак, бир жолу киши жип алып мен муунуп өлгөнү жатам деп чалган экен. Мына ушундай учурда муфтият керек экен дешти Өзгөчө Ырдал министрлигинин адистери деп Максат Атабаев кол борбор сыноодон өткөндөн кийин Өзгөчө Ырдал министрлигинин ыкчам байланыш бөлүмү менен бирге да иштеп калуу мүмкүнчүлүгүн кошумчалады. Эске салсак, Кыргызстанга динде байланыштуу ар кандай суроолорго жооп алуу үчүн жарандар мечиттерге же муфтияттын өзүнө кайрылышчу. Бирок социалдык тармактарда муфтияттын фатвасына байланышы жок деле жоопторду айтып, өз баракчалары аркылуу жарандарга айрым нерселерди таңуулагандар жок эмес. Дал ушул максатта муфтияттын кол борборун ачуу идеясы жаралган дешти.